Beri жылылacak. Çoğun kalsın. Bizde uçaş koyalım. Rahmat. Batır yemey. Ya. Nurislам. Ya. Batırsın mı? Öyle. Kana görüyorsun. Batır geldi. Tak, niye masala geldi var? Belge sebebimiz sizdi gelip dep Togo keyin gelip kıdırıp atkanımızga biz kuvandык. Bu yerde jolubuz kıyın ahvalda. Dağır meselemiz bizge investor desele şu Togen jagına kıla berbey teri жүндөрүбүз такыр өтпөй турат. Мына малчы жерде бактагы чыкпайт. Эч нерсе өспөйт. Чөптөгү жырга чыкпайт. Бир жолу чабабыз августтун аягында. Ал дагы бир гектарына 40-50ден 100гө чейин жакшы чыккан. 100 бого чейин. Мына ошону менен эптеп жашап атабыз. Бул жерде тыштап кетип калганыбыз дагы туура эмес болуп атат. Шаарга барып эле шаардагы жашоо менен эмес, бул жерде кичине мал багып, ушул жака дагы бирке этеп көрүп турсак, малыбыздын баасы 2 жылдан бери кичине көтөрүлдү, бирок бул да деле жанагындай шекерибиз башка аны менен тең эле көтөрүлүп кетти. Малдын кичине кымбаттаганы бизге деле көрүнгөн жок. Окат кылганыбыз кыйындап эле барып атат. Айдагы тургундар. Ошол маселелер боюнча бизге Жол боюнча эмдиги жылы мен полный Нарын областына салам жолдорго. Нарын областына направить этем. Азыр Баткенди жасап атам. Өтүкчү кайтпас 32 километр жасадык асфальттадык. Бүттүк. Эми азыр Кадам жай менен Айдаркендин ортосунда 50 километр жер бар. Ал жерди асфальттатып баштап атабыз жаңыдан. Андан бери жагы Алабока чаткал бар 150 километр. Мына быйыл ошол жерлерди салдым. Баткен, Жалалабад жерге салдым. Ал необходимо. Эки өлкөнүн ортосундагы адам аябай көп жүргөн жерлерде. Анан эмдиги жылы мен бүт ресурстун баарын Нарын областына барам. Көлдө салынып атат, көрүп атасыңар, билесиңер. Бери юк жагы салып Барсконго чейин барат. Ал дагы бир жок дегенде эле 150 миллион доллардын тегерегинде. Мен келген күндөн баштап только өзүбүздүкүнү жасатып атам. Бизге 70%, 60% эконом болуп атат бюджетке. Кудай буйруп жазалып калса биз деле өздүк салым берет элек. Өздүк салымдардын кереги жок. Тынч эле жашап турурлак. Жана батабыз амин. Кудайым жалпы жерде тургандарга ден соолук, аманчылык, сизге ишиңизге ийгилик, ден соолук каалайбыз, аманчылык каалайбыз. Ушинтип аракайым мени кыдырып чоо жайын угуп ошенткениңизге убактыңызды бөлгөнүңүзгө чоң рахмат. Кудайым колдосун. Алла разы болсун. Сизге ийгилик каалайбыз ар дайым. Сизге ден соолук, аманчылык жалпы. Рахмат.